Бізге мынау айнектерін қойып кетсе, сразу отказдарын бүтіріп шығып кетеміз, бір жол тегіз болып бүтіп қалады. Қамғышқа, бішқанғышқа, жаңағы комментарийлерді оқып қалдым, гөленменен дейді, бізге пақсалы дейді, бардығына кете береді. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жана Байтөгөн алгат алуучулары, туугандар, бүгүн биз Жаңарык жергесиндебиз. Кара Суу району Жаңарык айылында. Мына ушул жерде кезектеги мына ушул үй ичиндеги шуагын соонун кылып бүтүргөн бир туугандарыбыз чыгып атат. Буюрса ичинен кирип бир сыйра маалымат беребиз. Мына ушундай үйдү салып, үйдүн ичине кандай кылып тушубасам, кандай кылып тушатсам деп ойлонуп жүргөн бир туугандар үчүн мына ушул видео арналмакчы. Видеонун агына чейин чогуу болуп, назар салып, ар бир көрүп жаткан агалар экранга жакын отуруп, кол иретинде ушул видеого бирден лайктан басып туруңуздар. Азыр мына ушул жерден бир туугандарыбыз бир четинен маалыматын алабыз. Бул кезектеги объект дагы буюрса бүтөйүн деп калыптыр. Азыр мына ушул жерден мына ушул бир тууганыбыз маалымат берет. Ассаламу алейкум. Иштер жакшысызбы? Кудайга шүгүр. Десоттор кандай? Кудайга шүгүр, жакшы. Машалла. Кезектеги объект бүтүп калды. Бул объект аяктап калдык уже. Азыр биздин устагаларыбыз бул жакта иштеп атышат. Азыр эми бул жак бышкан кыш менен урулган экен да? Бул жак бул объектибиз ооба, бул бышкан кыш менен урулган булар негизи. Мурункусунда биз камгыш менен болгон жерде кылып келдик. Камгыш менен эми бул бышкан кыш менен болуп атат. Бышкан кыш менен болуп атат, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул негизи камгыш, бышкан кыш любой кете береби? Камгышка, бышканғышка, жанагы комментарийлерди окуп калдым, гөленменен дейт, бизге паксалы дейт, бардыгына кете берет. Ана мынау особенно газоблок, жана бетоноблок дегендер бар го. Ушуларга сетка тартып алып уруш керек да. Сетка тартып алса бул жарылбай жакшы болот негизи. Негизи блокторго да болот. Негизи блокторго дагы болот, бардыгына жарайт. Мындай айтканда бир гана темир менен эле жыгачка жабышпайт да. Калган бардыгына жарай берет. Мындай айтканда любой стенага шок кетсе болот. Любой стенага шок кетсе болот. Машалла мына. Азыр эми бул жакта кезектеги объект бүтүп калыптыр. Караңыздар, азыр мындай көрсөтөлү. Мына калыш болуптур бул жага. Бул дуалдын түз кышына карап кетет эми, Дуалдын үстүнө карайт да, стена кээ бир жерлери кыйшык болуп калат, кээ бир жери түз болот. Түз болот. Могу жер уже мына бир колдун 3 манжагындай элей турган болуп чыгып алыптыр. Бул 5-6 сантиметр болуп кеткен да, уже. Таштабайт. Бул таштабайт бул вообще. Кармашдагы пышык турат. Бул себеп гипсовый булчу. Катуу кармайт. Катуу кармайт. Аңтарылып түшпөйт. Жок, аңтарылып түшпөйт. Анысына бардыгына жооп беребиз. Азыр эми бул жакта чоң зал дагы уже бүтүп азыр откостор шоп даярдап атат экен. Откостор бизде дагы ошол кардарларга айта кетебиз. Кээ биркелер мынау айнегин койбой туруп эле, эшиктерин койбой туруп эле чакырып алышат да. Чакырып алып анан кантебиз депчи. Бизге мынау айнектерин коюп кетсе, сразу отказдарын бүтүрүп чыгып кетебиз, бир жол тегиз болуп бүтүп калат да. Иши дагы эки иш болбойт. Эки иш болбойт. Пухта иш болот да, мындайча айтканда. Өзү сразу бүтөт экен да? Сразу бүтөт. Негизи ошол айнекти коюп койгон жакшы болот. Негизи айнекти коюп койгон жакшы болот бизге. Машалла мына. Негизи ушул устагалар, же өзүңөр деле канча жылдан бери иштеген устагалар бар? Бизде устагаларыбыздын алды 15 жылдан ары иштегендер бардыгы. Аркабыз 5 жылдан бери ушул алек менен алектенип келебиз да. Ушул шуак менен алектенип иштеп эмгектенип келесиңер. Анан дагы бир кошумчалай турган жерим бар. Бизде кээ биркелер суранып калат да, мына шуак бүткөндөн кийин эле кайсыл менен ремонт кылсам болот, сразу обой чаптасам болобу, же кафель чаптап койсом болобу дейт. Кафель чаптаса деле болот буга сразу. Кармайт. Эч проблема жок. Аңтарылып да кетпейт, жарылып да кетпейт. Любой мыкты кага берет. Мыкты деле анан багы мындай айтканда ушул боюнча деле койсо болот. Ушул боюнча деле койсо болот. Колунун азына көрүп атасыздар да. Кол ушунча мындай сүртүп эме кылсам, бирок мындай акт болуп деле жукпайт экен да бул. Жукпайт бул, ошол боюнча. Бул дагы азыр толук кургай элек да. Биз толук кургай элегенде көрүп турасыздар азыр. Толук кургандан кийин бул аппак свет болуп чыгып калат. Анан кээ биркелер шарты жоктор ушул боюнча жазса деле боло берет. Баягы обой кылып, убар болбой а? Обой кылганга чейин дегенде жазса деле боло берет. Уже бөлмөлөр, бүт эле бөлмөлөр бүтүп калды. Бүт эле бөлмөлөр уже болуп калды. Акыркы жумуштары калды. Акыркы жумуштары калып атат. Кудай кааласа эртең бүтүп калабыз. Бардыгынчы. Машалла мына. Бул жактагы кырлары негизи бардыгы под мая курулат, а? Бардыгы под мая курулат. Полный уровеньге алып беребиз. Эгер үйдүн
ээсинин каалоосу боюнча кылып беребиз да. Кээ бирки үйлөр бар биздечи, мындай өтө эле кыйшык урулуп калган да. Анан кээ биркилер айтат, мен буну немесе чыдабайм, расходуна чыдабайм, ошол туруш боюнча эле жармаштырып кылып кой берген шваб. Аларга деле ушундай шваб бере беребиз. Анан жо мага 90 кылып чыгарып бересиң буруштарын, бардыгын уровень менен кылып бересиң десе, ага деле кылып беребиз. Бирок бир аз расходу кошулуп кетет. Баягы калың жерине бир аз расход кошулуп кетет. Негизи кайсы жерге чейин барып иштейсиңер? Негизи биз 7 область боюнча эле иштей беребиз бардыгына. Бул жагы Үскөлгө чейин барабыз. Эгерде чоңураак объект болуп калса, барганга жараша да мынча айтканда. Анан негизи биз могу жакынкы жерлер Ташкөмүргө чейин барып иштеп келдик. Буга чейин. Буга чейин Ташкөмүргө чейин иштеп келдик. Эгерде мына Шамалды сай, Ташкөмүр, Майлы сай жактагылар көрөбүз десе, Ташкөмүргө кирип кетип атканда нефти деген неме бар, заправка бар. Ошонун жанында оң бетте биринчи үйдө биз кылып кеткенбиз. Ошол жер, ал жер неме менен, жана пеноблок деп коет го. Ошол менен бүткөн үй. Ошону үй көрсө болот, кирип көрсө болот. Ошонун сыртынан шуалты. Мындай айтканда 7 областка барып, иштей беребиз. Кызмат кылып көрсөтө бересиңер. Бардыгын кылабыз. Машалла. Анан азыркы учурда мындай баасы канча болуп атат? Баасы негизи ушул көбүн ойлондуруп кеткен. Баасы негизи мынау үйдүн дубалынын тегиздигине карап чыгат. Негизи 620дан башталат. Анан бир аз кыйшык кеткен усталар кебиркилер аркылуу урат да дубалды. Мынау пышкан кыштар, пеноблоктор булар бардыгы тегиз эле болот. Көбүнчөсү. Анан мына ылайдан болгондор көп кыйшык болуп кетет да. Ошолорго бир аз өзгөрүлүп кетет. 650, 660 ушундай болуп кете берет. Эме дубалдын кыйшык түзүнө карап баланат. Стенага карап баланат. Мындайча айтканда кыскасы. Ошол 630дун ичинде усталардан не кетет? 620нын ичинде бизде станок өзү барат. Үйдүн эгасынан мындайча айтканда майда мык да кетпейт. Анан бизге суу свети бардык үйдө эле бар негизи. Үйдүн эгасынан эми суу свет анан бизге ошо доставка акысын кылып берсе болду. Мына смесинин доставкасын жеткирип берсе болду бизге. Калган бардыгы өзүбүздөн болот. Смесь да өзүңөр ошол ичинде келет. Смесь да өзүбүз да түшүрүп келебиз. Мындай айтканда 620 сомдун көпчүлүк түшүнбөй калат экен да. Ошол 620 сомдун ичинде мынага кетип турган смесь, дубалга шоба турган ак смести, аппарат, инструменттер, усталар бардыгы акысы кошулуп, ошол ичинде 620 сомдун ичинде мына ушундай кылып үйүңүздөрдү сонун кылып шубап беришет экен. Ооба. Мындайча айтканда элдерге кыска түшүндүргөндө бир шаг менен обойго даяр болот да. Бир шаг менен эле. Уже мына ушул шактан эле обой чаптаса болот. Сразу чаптаса боло берет. Сразу кылып кете берет. Азыр эми мындай калаган ремонтун баштаса болот. Калаган ремонтун сразу кылып кетсе де болот. Анан мен да бир кошумчалап коеюн, айтайын дегеним, мына өзүбүздүн кардаларга мына элибизге пайда да. Мынау шыбактан кийин эле эгерде кайсыл менен баштайын же полун биринчи баштайынбы же патологун баштайынбы десе, бизге отделкандагы мына косметикасын кылган 10-15 жылдан бери кылып жүргөн балдар бар да, агаларыбыз бар. Ошолордун кызматын пайдаланса болот. Алардын консультациясы, кеңеши бекер. Байланышка чыга берет. Байланышка чыгып сурай берет. Негизи патолог, пол, ушундай евро ремонттордун түрүн кылабыз, косметикаларын. Кыла беребиз, бардыгын кылабыз. Ошонун баасын келишип калса кыла берет бардыгын. Косметика алгандагы, косметикасын да кылып беребиз. Пол кылгандагы ошол бир туугандарыбыз бар экен, шериктерчи. Анан негизинен ушул шубак боюнча дагы кеңири кайрылып берсеңиздер болот. Азыр негизи мындай аппараттын жардамы менен чачылат. Бул күз напор менен чачат да. Ооба, бул эми негизи мына шопторго кирип кеткени жакшы да. Пышкан кыш, камыш болбосун, мындай шоптор калат да, мындай жерлерчи. Мына ушундай жерлерге мына көрүп турасыңар өзүңөр. Мындай кирип кетет жакшы болот да. Искери карап кармайт да. Бул стенаны кармаганга да жардам берет дажычы. Стенадагы кармакчы мындай бекем болот да. Бекем болот да. Муну попробуйчу сыйрып көрө албайсың, сыйрый албайсың да, муну чыкпайт да. Анан баягы дубалдын түз кыйшыгына карап эми калың жеген жерлери калың болуп мындай көрүп атасыздар. Мына келсеңиз мына көрсөңүз болот. Көп жеген жерлерин карасаңыз болот мына. Азыр эми баягы бүткөндөн кийин бул жак уже глянцевый болуп жасалып бүттү. Бул жак уже глянсы чыккан, бардыгы теп-тегиз. Мына уже бул даяр комната да уже. Даяр комната. Негизи даяр комната. Сразу обой басса боло берет. Обой басса да боло берет. Боло берет сразу. Машалла. Кирип жашаса да болот. Багындай жөлөнсөң кийимге жууп калып, андай болбойт экен да. Андай нерсе вообще болбойт. Эч нерсе болбойт. Жөлөнө өрөбү, калаган нерсесин жармаштырып да койсо да эч нерсе болбойт. Машалла. Азыр эми мында ошол устагаларыбыз открыторду тегизеп шубап, терезенин немелеринчи. Негизинен ушундай жакшы айтып койдум. Көпчүлүгү
Чындап эле терезе койбой алып, кийин дагы откос өзүнчө бир устайт деген. Эки иш Эки иш болуп болуп калат атпайбы? да? Үйдүн эгасы да эки бара болот да. Кайра биз да келишибиз керек, кайра да буну кылыш керек. Жөн эле убаракерчилик да. Убаракерчилик. Буну коюп койсо, сразу бүтүп чыгып кетет. Заодно сразу бүтүп кетет. Сразу бүтүп кетет. Азыр мына терезелер дагы негизи ошол пленка тартылып, таза. Терезе коюла экенбиз, а? Бунун ичинде азыр немеси коюла элек. Айнеги коюла элек. Айнеги жок пока. Пока айнегин коюла экен да. Айнегин койгон болсо деле биз пленка менен жаап туруп, тийгизбей алып кете беребиз. Таза кылып, аккуратно кылып карап жасап бересиңер. Баарын жасап беребиз. Анан дагы байкашымча электричествосын да бүтүрүп коюш керек, а? Ушуну туура айттыңыз да. Мына негизи электричествосын көбү билбейт, анан буну кылып коюшпайт да бизге чейинчи. Биз кылып кеткенден кийин анан кайра мына бул жерин чапкылап, жагып чукуп отурат да. Чукуп отурат. Ушуну бир жолу кылып койсо, биз мындай кылып тегиз тартып өтүп кетебиз. Тартып шуап, даяр болуп кетет да. Мынан азыр коробкаларын койбой койтур, коробкасын коюп койсо да жакшы болмок. Негизи коробкасын коюп да койсо шуап бересиң. бересиң. Сразу шуап коебуз, тегиз болуп. Машалла мына. Негизинен бул объект дагы сонун болуп бүтүптүр. Буюрса Кыргызстан боюнча байланыша берет экенсиздер, экранга WhatsApp связь номери калтырабыз. Бардыгын коюп коебуз. Буюрса жети областка тең ошол эмесине карап бара беребиз, ишине кыла беребиз да. Машалла, ишиңерге ийгилик. Дайым ушундай элдин кызматында болуп, жакшы күндөр түшүп алып калган насып болмосун. Жакшы үйлөрдү бүтүп алып насып болмосун. Ушундай туугандар, каналга катталып, лайктан басып коңуздар. Баарыңыздарга мына ушундай сонун болуп салынып, сонун болуп шубалган үйлөрдө жашаганга Аллах таала насып кылган болсун. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.